Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ош мэри ÜÇМдин ата-энесине 3 бөлмөлүү үй тапшырды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев ÜÇМдин ата-энесине убадалаган 100 чарчы метр болгон 3 бөлмөлүү батирдин документин тапшырды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Балдардын энеси Исаева Рахат Ош шаарынын тургуну. Жалпы 6 баласы бар, 5 уул 1 кызы. ÜÇМди 2022-жылы жарык дүйнөгө алып келген. Учурда балдар 3 жашта. Аларга Алмаз, Аслан, Агнар аттуу ысымы калышкан. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Улуттук госпиталга тез жардам унаасы тапшырылды. Бүгүн улуттук госпиталга заманбап тез жардам унаасы тапшырылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда унаа Шанжу Silk Road KG ЖЧКсы тарабынан тартууланды. Салтанаттуу тапшыруу аземине Саламаттык сактоо министринин орун басары Каарманбек Байдавлетов, улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов, Шанжу Silk Road KG компаниясынын башкы директору Чоу Мин жана госпиталдын жамааты катышты. Министрдин орун басарынын айтымында бул белек өлкөдөгү эң ири медициналык мекемелердин бири болгон улуттук госпиталдын материалдык техникалык базасын чыңдоого кошулган маанилүү салым. Тез жардам унаасы мекемедеги медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, бейтаптардын өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгүн бир топ кеңейтет. Кадамжайда жаш өспүрүм суу каналга түшүп каза болду. 2025-жылдын 18-июнунда саат 20:50 чамасында Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында Миң Чынар айылынын жашоочусу 2013-жылы туулган өспүрүм бала жашаган аймагындагы суу өтүүчү каналга кокусунан түшүп кетип, сууга тумчугуп каза болгон. Маалыматка ылайык, бала көчөгө ойноп келем деп чыгып кеткен бойдон кечке үйүнө кайткан эмес. Жансыз денеси табылган соң медициналык адистердин катышуусунда кароо жүргүзүлдү. Ата-энеси соттук медициналык экспертизадан баш тартып, эч кимге доосу жок экендигин билдиришкен. Маркумдун сөөгү ата-энесине өткөрүлүп берилди. Бул факт Кадамжай райондук ички иштер башкы башкармалыгында катталып, тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Өкмөт башчылыкка Каныбек Туманбаевдин дайындалары айтылууда. Ушундай өкмөт башына келе турган саналуу талапкерлер айтылып жазылып келет. Бирок алардын баарынан шансы жогоркусу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевпи? Жакынкы күндөрү премьер-министр болсо, факт жүзүндө нөлеки макамына жетип, чыныгы күчүн көрсөтчүдөй. Ансыз да Каныбек Туманбаевдин ажого таасирдүү экени байкалып келет. Бири-бирин көз караштан түшүнүшкөндөй. Эң кызыгы, эгерде ушундай мүмкүнчүлүк жаралса, анда бийлик бутагындагы бир топ жогорку жетекчилер акырындык менен алмашып, президенттик шайлоого чейин күчтүү команда түзүлөбү? Ак үй оюндары көшөгө артынан башталгандай. Каршылаш күчтөр да оңой эмеспи? Тирешүүлөргө саресеп салып турмакчыбыз деп жазган Арба KG сайты. Кыргызстандыктарга Иран менен Израилден чыгып кетүүнү жана ал жактарга барбай турууну сунушталды. Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыштагы туруксуз кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын жарандарына Иранга жана Израилге убактылуу барбай турууну эскертти. Ошондой эле ал жакта жүргөн жарандарга кырдаал жөнгө салынганга чейин аталган өлкөлөрдөн чыгып кетүүнү кайрадан сунуштады. Жакынкы чыгышка барууну же чыгып кетүүнү пландап жаткан Кыргызстандын жарандарына аба каттамдарына коюлган учурдагы чектөөлөрдү эске алуу жана Кыргызстандын чет өлкөдөгү мекемелеринин, жергиликтүү бийлик органдарынын жана авиакомпаниялардын маалыматтык билдирүүлөрүнө көз салуу сунушталат деп айтылат маалыматта. Иран Израилге жаңы ракеталык сокку урду. Израилдин коргоо күчтөрү бейшемби күнү эртең менен ирандык ракеталардын жаңы толкуну өлкөнү көздөй багыт алганын билдирди. Ракетага каршы коргонуу системи коркунучтуу алдын алуу үчүн иштеп жатканын белгилеп,
өлкө боюнча сиреналар иштетилгенин маалымдаган. Ошол эле учурда Израилдин маалымат каражаттары Ирандын ракетасы Израилдин түштүгүндөгү Беэр-Шева шаарындагы ооруканага түз тийгени кабарлашты. Келтирилген зыяндын көлөмү азырынча тактала элек, бирок имаратка улуттуу зыян келтирилгени айтылууда. Кубат Абдраимов Кумтөргөн жайындагы калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорун ишке ашырууга старт берди. Кумтөргөн жайындагы долбоордун ишке ашырылышын жана өндүрүш процесстерин инспекциялоонун алкагында Кыргыз Алтын ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов компаниянын өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн жогорулатуу үчүн маанилүү болгон калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорун ишке ашырууга старт берген. Кубат Абдраимов Кумтөргөн жайындагы калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоору бул өлкөбүздө алгачкы ирет ишке ашырылып жаткан өтө татаал жана технологиялык жактан оор процесс экенин белгилеген. Долбоорду иштеп чыгууда бул тармактагы дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу керек. Калдыктарды кайра иштетүү комплексинин курулушу бул долбоордун эң маанилүү компоненти болмокчу. Муну ишке ашууда өтө кылдат мамиле кылууну, коопсуздукту жана аймактагы экологиялык тең салмактуулукту так сактоо зарыл, деди Кыргыз Алтынын башчысы. Быйыл өлкөдө 11 000 үй бүлө көгүлтүр отко кошулат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары Арзмат Алдаяров радиолордун бирине берген маегинде билдирген. Анын айтымында бул бир гана компаниянын чечими эмес, бул мамлекеттик органдар тарабынан тыгыз иштелип чыккан чечим. Газдаштырууда Борбор кала менен Чүй облусуна басым жасалып, учурда Новопокровка айылына көгүлтүр от киргизүү иштери жүрүп жатат. Себеби өзүңүздөр билгендей, Борбор калабызда экология көйгөйү чечилбей келе жатат. Чүй облусундагы бир нече айылдагы ыштар шаарга шамал менен учуп келет экен. Ошондуктан бизге Чүй облусундагы айылдарды, шаарларды дагы газдаштырууга туура келип жатат, деди ал. Ал белгилегендей, экология жана энергетикалык себептерден улам көгүлтүр от киргизүүдө көйгөй жаралууда. Анын эң негизгиси акча каражатынын жетишпестиги. Бир үй бүлөгө газ киргизүү үйгө орточо эсеп менен 30-35 миң сом болуп жатат. Бирок бул көчөдөгү газ түтүгү үйдөн канчалык алыс болсо, ошончо кымбат болуп кете берет. Ал эми жылытууну газдаштыруунун баасы орточо эсеп менен 100 миңге жетет, деди ал. Элдик банк ААКтын кредиттик продуктуларды иштеп чыгуу жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Мелисбек Мамбетов газдаштыруу боюнча жеңилдеткен каржылоо шарты менен 3-чү долбоор ишке киргенин белгиледи. Анын алкагында 150 миң сомго чейинки насыялар күрөөсүз 3% менен берилмекчи. Аны 12 же 24 айга алууга болот. Негизги шартыбыз кардардын өздүгүн тастыктоочу документи жана киреше булагы бар болушу керек. Эгерде бар болсо, газдаштыруучу компаниянын документтери жана сметалык баасын берсе жетиштүү, деди ал. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына 31 000 доллар каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар, туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн 31 000 доллар операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенде сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Технопаркта 3,5 миң ноутбук мугалимдерге берүүгө даярдалууда. Бул тууралуу агартуу министри Догдургүл Кендирбаеванын Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы технопаркка барган учурда белгилүү болду. Министрликтин маалыматына караганда, анда министр мугалимдерге берилүүчү ноутбуктарды чогултуу процессине күбө болгон. КМТУнун ректору Мирлан Чыныбаев министрди аткарылып жаткан иштердин жүрүшү менен жеринен тааныштырган. Технопарктын директору Касымбек Келебаевдин айтымында, ушул тапта 3,5 миң дана ноутбук даярдалып, аларды министрликке өткөрүп берүү үчүн тиешелүү документтер даярдалууда.
Кыргызстан менен Кореянын ортосунда 46 миллион доллар инвестициялык меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык кызматташтуу тууралуу меморандум Кыргыз Агро Холдинг ачык акционердик коому менен Кореянын DOD компаниясынын ортосунда түзүлдү. Меморандумга ылайык көп функционалдуу агро өнөр жай комплекси курулат. Максаты эт азыктарын өндүрүү, кайра иштетүү жана экспорттоо. Инвестициянын жалпы суммасы 46 миллион долларды түзөт. Жолу ушуда кыргыз тарап өлкөгө инвестиция салууга кызыктар, чет элдик инвесторлорго ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн жана ишкерлер менен тыгыз иш алып баруу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин белгиледи. Шашылыш билдирүү: тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Кыргыз гидромет кызматынан билдиришкендей, 20-июндан 22-июнга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул күндөрү тоолуу аймактарда жаратылышта эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир өткөчө кырдаалдарга кабылсаңыз, токтоосуз 112 кызматына чалыңыз. Чалуу акысыз жана күнү-түнү кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлигинде 6 айды ийгиликтүү жабуу жана кызматтык тартипти чыңдоо боюнча аппараттык кеңешме өттү. 2025-жылдын 18-июнда ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Уланбек Ниязбеков ички иштер органдары тарабынан 1,5 жылдыкты ийгиликтүү жабуу жана кызматтык тартипти чыңдоо боюнча онлайн аппараттык кеңешме өткөрдү. Ага ички иштер министринин биринчи орун басары, ички иштер министринин орун басарлары жана ички иштер органдарынын жетекчилери катышкан. Аппараттык кеңешменин башында Улан Ниязбеков сөз сүйлөп, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын аткарылышына өзгөчө көңүл бурду. Ошондой эле ички иштер органдарынын жетектөөчү курамынын ишине токтолуп, алардын жоопкерчилигин жана милдеттерин мыкты аткаруу маанилүүлүгүн баса белгиледи. Андан тышкары коомдук тартипти сактоо, жарандардын коопсуздугун камсыздоо, укук бузуулардын алдын алуу жана ички иштер органдарын санариптештирүү багытында бир топ иштер жасалганын айткан. Өз кезегинде аппараттык кеңешмеге катышкан жетекчилер да өз багыттары боюнча маалымат беришип, аткарган иштери тууралуу баяндама жасашкан. Жалал Абад шаарындагы базардан чыккан өрт чектөөгө алынды. Жалал Абад шаарында 19-июнда Байзаков проспектисинде жайгашкан Береке базарынан чыккан ири өрт чектөөгө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалым болгондой, жалпысынан өрт өчүрүүгө 5 күчүрмөн эсеп саат 9:15-те Жалал Абад шаардык номер 20 өрт куткаруу бөлүгүнөн 2 бөлүм, саат 9:28-де дагы 2 бөлүм, саат 10:20да Сузак райондук номер 65 өрт куткаруу бөлүгүнөн 1 бөлүм өрт өчүрүүгө тартылды. Министр генерал-майор Бообек Ажыкеевдин көзөмөлү менен куткаруучулардын күжүрмөн аракеттеринин натыйжасында тилсиз жоо саат 11:10 чектөөгө алынган. Учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өрттүн жалпы аянты, келип чыгуу себептери жана башка маалыматтар такталууда.